Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз эли. Жаштар сүйлөшүү телекөрсөтүүсү кайрадан Чүй областына караштуу Ысык Ата районунун Кызыл Суу айыл өкмөтүндөбүз. Урматтуу мекендештер, бүгүн сиздер менен биз үй бүлө жөнүндө сүйлөшүүнү туура көрдүк. Бүгүнкү биздин конокторубузду тааныштырып өтсөм, Дилмүрөк адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбайазиз Чотонов бизде конокто. Жана Ысык Ата районунун баш имам хатиби Ислам Мамаев атабыз конокто. Топту ушул ажыке өзүңүздөн баштайбызга, бүгүнкү жаштарыбызга эмне деген сунуштарды айтат элеңиз? Илгери мисалы сабаза да урза да кетчү эмес да, азыр катуу сүйлөп койсоң эле чемоданды жыйнап кетип калат экен. Кичинекей бир нерсе менен эле ажырашып экен. Энелери чакырып алып туруп кой берип коет экен, ушундай да, эч бир себеп деле жок. Анан ойлойт экен да, ушу бул турмуш оңой эле, ой саба ошогон 10 күнүң бир ачылы элек, дагы 100 күйөө таап берем сага деп коет да кайненелер. Анан ошентип эле ажырашкандар. Эркектерде ошондой болбойт, эркектер таарынчак болуп, ошо аялына таарынып, анан сүйлөшпөй коет экен, анан кетип калат экен. Мен мына бирөө айтат да, мен таң калам дейт күйөөмө. Мен чужой киши дейм дейт да. Келет, оокатымды ичип алып туруп, өзүнүн комнатасына кирип, компьютерине отуруп эле ойной берет дейт. Сүйлөшпөйт да, карабайт да, ушундай да жашоо болот дейт да. Анан кичинекей бир нерсе менен эле ажырашып кеткендер бар. Кичинекей эле бир себеп. Тамаша сөзгө деле. Мисалы бирөө айтат да, үйлөнүп, анан эртөсүнү огороддо бир чуңкур казып атыптыр да. Анан кийин бул чуңкурду эмнеге казып атасың десе, бул жерге сени көмөм да деп тамашалап коюптур. Анан эмесин огородун жанагы чуңкурун казып бүтүп үйүнө келсе, жок дейт келин. Чемоданын жыйнап кетип калыптыр. Тамашалап койгонго делип кетип калган. Мына ошондой болот да, биздин коомдо болбогон себеп менен ажырашуу көп болот. Аябай көп да, тилек аш. Сүйөм, сен жок өлөм. Алып бербесең азыр өлөм деп туруп анан үйлөнөт, анан кийин карасаң ажырашып кеткен да. Мына ошо коомдо ушундай нерселер болот да. Урматтуу Ысык Ата районунун тургундары, анда бизде азыркы айтылган ойлор боюнча сиздерде кандай ой пикирлер бар? Үй бүлө маселесинде ажырашуу болуп атабы, сиздерде кандай болуп атат? Бул ажырашуу биринчи тааныбаган эле кызды bir машинаны алып кетип атат. Онда баргандан кийин ол кыз ата энесиге жакпайт, акаларга жакпайт. Ошонун ажырашуу ошондон болуп атат. Бул алгыдай жокчулуктан, кыйынчылыктан эмес. Ата энесиге маслихат кылса, урук тууганга маслихат кылса, ой мына ушу кызды мен кааладым, ошо кызды мага сүйлөшкүлө деп неме кылыш керек. Ол кызды ата тегини билбесе, о кыз жиндиби же тазабы, о окуганбы, окуган эмеспи? Кармайт да көчөдө машинага салып алып кетет. Анан кийин ата энесиге жакпайт, ажырашуу ошондон болуп атат. Менин оюмча ошондой. Алхамдулиллах, Алла Тааланын көрүп турат, билип турат деген сезим жүрөктө болбосо, Алла Тааланы таанып алсак, ушул иштер боло берет. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтылат, Абу Умама Бахили рахматуллахи айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам астына бир адам келди да, иман деген эмне деп сурады да. Иман деген бул сен жакшы кылган иштериң сени кубандырып сүйүндүрсө, ошондой эле жаман кылган амалдар сени күйүндүрсө, ошо сен имандуусуң деди. Ансындай биздин азыр жаштарыбыз ушундай өзү сабырдуулукту, ата энени сыйлаганды, Алла Таала жаратканды, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүн такыр унутуп калгандыктан ушул иштер болуп атат да. Себеби ата бабаларыбыз кандай? Биздин ата бабалар ушундай болгон, сакалдарды койгон, элечектерди кийген, кандай ушу көчөдө аксакал кетип баратса, жанынан ушу жаштар качып, жаман ниеттегилерчи, жакшы адамдар келип ушундай учурашып, кандай Алланын рахматы түшүп турган мезгилдер. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөт болбогон кезде ушундай иштер боло берет. Ошон үчүн сабырдуулук жок. Ата энени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет, үчтөп койбогула дейт. Үчтөп. Ата эне сени уруп атабы, башка кылып атабы, ошого чыдабайт да, сабырдуулук жок.
ошондуктан болуп атат деп düşünөбүз. Аксакал айтып атат, кыздарды тааныбаган жерден алып качып кетип, анан ушудан болуп атат дейт. Бу жерден аябай бул причина эмес кетип калганы. Бу жерден кайненесинен көп кетип атат. Өзүнүн кыздын энесинен кетип атат. 1 ай, 2 ай, 3 ай жашагандан кийин деле кетип калып атпайбы? 1 жыл жашаган, 2 жыл жашаган. Бул кыздарда мындай мода болуп калды азыр. Эптеп күйөөгө тийиш керек. Анан кийин жанагыдай узун лимузин, жанагы КамАЗ менен тойлорун өткөрүп, укмуш кылып, шаңды кылып алып туруп, анан кийин баргандан кийин айрым бир убакыттан кийин кетип калып буларга мода болду. Биздин кыздарга азыр ушундай мода, бул жашыратуугун эчтеңеси жок. Ушундай болду. Ал эмнеге? Мен эртең күнү айтканыма жакшы дейт. Мен мына күйөөгө тийдим дейт. Ал ага дейин өзү бүтүп койгон. Иши бүткөн айрым бир учурларда. Мен бардыгын күнөөлөй албайм, кыздар таарынбасын мага. Мен кыздар эркектерден кыздарга жакыныраакмын, кыздар жакшы көрөм. Бирок көп кыздар ушундай кылат да. Эптеп күйөөгө тийсем болду, мен бетимди ачып алдым, мына бир күйөөгө тийип чыктым деген аты калып атат да. Ошондон ушундай эле бир көп способдорду кыздар колдонот да. Анан кийин бул жерде биздин эркек балдарда да лохтар да булар. Основном. Ушу кыздардын ушундай алдаганына келип алып туруп киришет да. Ушундайына түшүп калат да. Таңдап алуу. Биринчи өзүбүздүн эркек балдардын жүрүш-турушу түзүк эмес, кийинген кийими, айыр бир кыздар балдардын кебеде кепсисине карай, жакшынакай кийинсең, жакшынакай жүрсөң, тың жүрсөң, чачың алып, сакалың алып, жүргөн ишиң түзүк болсо, сигарет чекпесең, арак ичпесең, кыздар сага анча-мынча кыздар жакындаганда коркот. Бактылуу болуу ушудан башталат да. Эгерде өзүң түзүк эмес жүрсөң, любой кыз ар жагында акчасы бар, өлбөгөн жерден бир тойдо өткөрөт, кулагынан тебет кыздар. Тойду мындай өткөрөсүңбү, мындай өткөрөсүң, 5 кортеж болобу, узун лимузинден 5-6 болобу деп, ошентип алып туруп бардыгын жасатып алат. Ал кыздар эч убакта түбөлүккө дейин мындай жашап бербейт да. Аз эле убакыт эле кетип калат да. Бүттү, списоктон өттү, болду. Азыркы жаштар аялдарынан коркот. Аялдын тилин алып жүрө берет да. Бас кеттик, атаң эреңди кереги жок. Шаарга барабыз десе болду. Акырын чемоданын жыйналып шаарга келет да. Жок, аялдан коркуу да эмес, бул жалпы биздин идеологиябыз өзгөргөн да. Демократия келди, сый урматыбыз кетип калды. Ата энеге болгон сый урмат кетип калды. Азыр телевидениени күнүгө көрүп отурушат, мындай экен, тигиндей экен, булардын идеологиясы ошого туш келип калып атат да. Жалпы максатыбыз, жалпы турган жашообуз, максатыбыздын түпкүрү бөлөк болуп калды, ниетибиз бөлөк болуп калды да. Балким ар бирибиз өзүбүздүн жашообузду оңдоп, ислам динине чейин кандай элек, ислам динине киргенден кийин кандай болобуз, ошо жашоодо жашасак бизде кандай болот экен. Жалпы эле ислам дининде болсо баары эле жакшы болмок. Допустим, ар бир адам өзүн оңдосо, ал уже ислам жолуна жүргөндө, допустим, ислам жолуна оңдолдум деп кирди, ал уже карайт, кандай аял алат экен. Ислам дининдеги аялды алат да. Мындай динди түшүнбөгөндө алып алганда, алардын арасына түшүнүксүз болуп, кайра эле ошол кайра ажырашуу болуп атат да. Кайра ошол эле имандуу бала, бирок мындай бала кызды алып алганда кайра ажырашуу болот. Ошол себептен өзүң чөйрөңө келишкен, өзүң чөйрөңө жашооңо келишкен карап өзүң уже немете баштайсың. Анан кийинкиси бул семья жалпы коомго таасир эткенин себеби дагы бири, сен күнүгө жүрөсүң, күнүгө жашап атасың, сен бирөөгө дагы акыл насаат болот экенсиң, өзүң жүрүм турумуң менен эле уже акыл насаат болот. Могуну карап туруп, сен семьяны карап туруп ойлойт экен, мына могулар бактылуу экен го, мондай жашайык. Ошол жашап аткан семьялар уже ошого тартылуу башталат да. Үйүндө карасаң ызы-чуу жок. Балким эки сосед болуп жашап аткан, бириси мусулман болсо, экинчиси мусулман эмес семьяда ызы-чуу постоянно болуп турат. Биринчиден бул азыркы ажырашуунун баардыгы алып келгенде эле иманга такалат да. Иманда кээ бирде мисалы үчүн сакал койбосо эле бул толук дин менен жашап калыш эмес. Кээ бир жерде имам бар, нике кыйып атат бар, имам ошол өкүл атанын милдети эмне экен. Бул жөн эле катышка келип өкүл ата коюп коет. Өкүл атанын өзүнүн фазилеттери кандай болуш керек? Бул өкүл ата шайлангандан кийин өкүлөнүн милдеттери эмне? Бир жылда бир той ашка чакырып койсо эле, катыш менен өтүп койсо эле акыретти бүтүрүп коеюн деп ойлойт. Ортодо ошол эртең күбөлөрдүн милдети эмне болот? Кыздын орду кандай болуш керек, күйөөгө кандай итаат кылыш керек, ошондой эле эркектин кандай нафакаларды берип, ушул нерсенин максаттарын баарын айтпаган себептен эптеп чөнтөгүнө 300 сом салып алып эле никени кыйса. Айрымдар керек болсо никенин шарттары, канча фарздары бар, ошол нерсени билбеген, түшүндүрбөк себептен. Балким ошо нике кыйып аткан имам дагы ошо эртең мойнуна милдеттерден кутулуш керек да. Жөн эле барып эле макулсуң, макул болсоң макул болуп туруп эле никени окуп кетип калыш эмес да.
Ошондой эле аялга да эркекке дагы ата энеге да түшүндүрүш керек кудагыйлардын максаттарын. Катыш менен же бизнес менен бүтпөйт бул иш. Акыретте сурак бар. Алланын өкүмү пайгамбарыбыз көрсөткөндөй болот. Буну менен силер деген 50 жылдыкка же 60 жылдыкка кафеге барып койсоңор эле ошо катышыңарды берип койсоңор эле бүтпөйт. Эртең сурак болот ар бир баскан туруңар үчүн. Ошон үчүн ынтымакта ажырашкан болсоңор момундай болот деп катуу сөздөрдү коркунучтуу хадистер менен айтып, аяттарда Алла Таала кандай ажырашуунун баарын ошону түшүндүрүш керек да. Бул ажырашуу, бул ажырашып кеткен, жаңы бул киши айтып кетти, нике деп сразу эле никеге барды. Бул никеден илгери интизам, тартип эмени сакташ керек да. Мисалы бардыгыбызда кызыбыз да бар, балабыз да бар. Шул бетартипчилик, шул эме кайдан чыгып жатат? Биз ата энелерден чыгып жатабы же балдарыбыздан чыгып жатабы? Ушуга биз да таң калып отурабыз да. Мисалы мен өзүм мындай тантырап кеттим. Мен өзүм мына азыр 68-ге кирдим. Мен өзүм үйлөнгөнмүн. Мени атам энем үйлөндүргөн, мен көргөн да эмесмин. Башка да кылган эмесмин. Эч немеси жок. Ата энем барды, үйлөндүрдү, келди. 10 балалуу болдум. Мага көрдү ал бербеди, шалды ал бербеди, бирдекени ал бербеди. Şu ата эне да карайт да. Şu аракат кыла, şu берген эмгеге, şu чизиге бардыгы ачат. Ондай эмес ки баары эле көчөдөн бирөөдү кармап алып келип нике байлап берсин. Ондойгон жок. Азыркы жаштар, азыр биз өзүбүз, мына мен ата болсом, мен өзүм айтам да, şu балам өзү билет, şu өзү тапсын, анан кийин мен эме кылып берейин дейм. Анан балам таап алып келгенден кийин bir hafta ötөт, 2 hafta ötөt, өткөндөн кийин анан айтат ки, балам өзү айтат. Ата дейт, бул тапкан келиниңиз тилини такалап алган экен дейт. Анан билбейм, бул такалап алганы кандай экен, анан ушундайган болуп, заман өзгөргөн эмес. Өзүбүз өзгөргөнбүз. Азыр аксакал деген нерсе мындай немелүү болуп калган эмес да. Аксакалдан сөз сураш, аксакалдан эме кылыш жок. Бирөө алып качса эле, сенин балаң жүгүрүп келет да айтат, ата паланчы алып качыптыр, мен ам алып качышым керек деп ыйлайт да. Анан таң каласың, барып алып кел дейсиң, барып алып келет. 2 күн жашайт, өзүңүз айткандай, 3-чү күнү жок. Кетип калат. Ошол үйлөнгөн жаштар эркек деген өзүнүн мойнуна жүктөгөн милдет аткарыш керек. Жана аялга ушу келин болобу, башка болобу, өзүнүн милдетин мойнундагы жүктөлгөн милдетин так аткарыш керек. Жана ата энеси дагы көбүрөөк тарбия берсе, ошондо ажырашуу азыраак болот. Бардыгыбыз ошол бешикке кирүү максатында мойнуга жүктөлгөн милдетти так аткарышыбыз керек. Достордон көрүп үлгү алып атабыз, анан коркуп атат да достор. Аялдарынан коркуп ататтар. Эмнеге коркуп атат? Эмнесинен? Сенде коркуу жок. Алар же бар эспи кандай? Аларды эми мындай сүйлөшүп алып, не болуп, ушундай болуп, мойнундарына минип алган да аялдары. Ал жакты караса, бияк карайттар, ушинтип не кылып, ата энелерин көп тыңшабайт. Анан ата энелери айтат, ушинтип болуп, чыр-чатак чыгып, ажырашып кетип ататтар. Досторуңар барбы ошондойлор? Ажырашкандар болду же болгон жокпу? Болду. Анан эмне болду? Ошо ажырашып кетишти. Атасы алып берди. Ал балага жакпады. 1-2 жыл жашап ажырашып кетип ататтар. Мисалы кээде айтып атпайбы? Жок. Эгерде мени сүйсөң, мен менен гана жаша, ата энеңдин кереги жок деген дагы биздин кыздарыбыз, келиндерибиз бар да. Буга силердин көз карашыңар кандай? Негизи буга ким күнөөлүү? Жигитпи же келинби же ата энеби? Ушул жөнүндө да айтсаңар. Саламатсыздарбы? Мен айтар элем, бул сөз баары кет иманга токтолот. Ошонсуңардай биринчиден ата эне ушу баласын 7 жашка чейин намазга үйрөтүп, иманды түшүндүрсө, ушул нерселердин баары келип чыкпайт эле. Баары келип тарбияга токтолот деп ойлойм. Мен ойлойм да, ажырашуунун себеби азыр жаш энелер баягы кыздарына сен турмушка чыккандан кийин коркпу деп баягыдай үйрөтөт да, анан ошону тарбиялайт да. Турмушка чыккандан кийин кыздар баягы энесинин сөзүн угуп алып, коркпойм тияк бияк деп, анан ошондон чыр-чатак болуп, ажырашуулар ошондон болот деп атам да. Пультту ошондон талашабы, ошондон талашып, анан бизге окшогон коркпогон жигиттер сабап анча-мынча көтөрө алгандар ажырашып кетип атат да. Жакшы проблема экен, ушул азыр ажырашуу бизде эң бир орчундуу маселелердин бири. Эми менин жеке көз карашымда ажырашуу бул көбөйөт. Азайбайт эч качан. Ойлоп көрүңүздөр. Бул эми көп сүйлөгөн кереги жок.
Бул жерде коомубуз өнүгүп атат. Элибиздин аң сезими дагы ушундай өнүгүп өсүп, коом менен киши адам баласынын жашоосу тыгыз байланышта. Ошон үчүн запыт көрүп атабыз. Мамлекетибиз мына демократиялык мүнөздө нукта өнүгүп өсүп атат. Мына ушулардын таасири, гендерди мына мамлекетибиз саясатты жүргүзүп атат. Мына ушулардын эмеси натыйжасында бизде ажырашуу эч качан азайбайт. Менин жеке бул пикиримде, мына залда отурган сиздердин көз карашыңыздар кандай? Мен де телевидение караймын, мына балдарымды үйлөгөнмүн, Кудайга шүгүр, бардыгы үйлөнүп жакшы жашап жатат. Бирок жалпысынан коом Үйүңөрдө демократия? Жок, эми демократия дагы чени менен өзүн эмес. Келин, эми баарысы ушундай. Азайтыш үчүн эмне кылыш керек? Муну эч ким азыр чече албайбыз. Мундагы биздин залда отургандар эч ким чече албайбыз. Чындыгында. Мына бирөө айтып атат, намаз окуса, имандуулукка барса, мындай андай тигинде жок. Бул дагы проблема менен чече албайт. Бул коомуз өнүгүп атабы? Бул баягы айыкпаган жара менин түшүнүгүмдө. Анан сиздердин көз карашыңыздар кандай? Мен муну айта албайм. Ого, үйдө да демократияда, туура деди. Азыр баары окуду, кыз бала окуп атат, баарды билет, телевидение көрүп атат, радиодон, журнал, газеталарды басмаклар, баары телевидение ушундай передачада жүрүп атат. Кайдан биз токтото алабыз муну? Бул көйгөй бир Кыргызстанда эмес, бул дүйнө боюнча проблема. Европада дагы, Россияда дагы, мына тегерегибиздеги мамлекеттерде дагы ушундайлар көрүнүштөр болуп атат. Бир Кыргызстанда эмес ажыраш. Толуп жатат, эми мен ал фактыларга көп токтолбойм. Таштап Россияга кеткендер канча? Жылдап, 3 жыл, 4 жылда бери жок. Башкага турмушка чыгып жататтар ушулар. Айла жоктон да бар. Ошо сизге оппозиция болгон жаштар бар экен? Туура, мунун баарын оңдой албайбыз, бирок ар бир эркек өзүнүн аялына кандай талап коюп, өзүнүн туура жеткиликтүү жерин түшүндүрүп, эми эркек үйдө башкарбаса, анда аял башкарат да. Башкаруу дегенде бүт эле мен айтканымча болот, мондай деп. Просто үйдө эркек баш деген түшүнүк болсо, аялы токтойт, аялы токтосо кызы токтойт, кызы токтосо баласы да токтойт. Аялына айтат, эй кызым, кой деген бир сөздөн ар жагында өзү калган баары отурукташып калат да. Ошонун артынан ар бир эркек аракет кылып, кандай аракет кылсын, эми туура аракет кылсын дагы өзүнүн үйүндөгү бийлигин өзүнүн колуна алыш керек да. Динде болсоңуз, сиз динде болуп, Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринен үйрөнүп, өзүңүз амал кылып, ошондой жүрүп, бейиш бар, Аллах бар, Аллах карап турат, ушунун баарын качан сездиребиз, иншалла ошондо какой-то бир степени келет да, анын өзүнүн образы иштейт, өзүнүн идеологиясын өзү өсүрө баштайт аял киши. Сезе баштайт, ушу чын эле экен, ушундай бар экен. Сен өзүң динден коркуп, качан Аллахтан коркосуң, ошондон анан келе баштайт өзүңүн үйүңө эле. Ушундай деп ойлойм. Бул жерден бир аксакал айтып кетти, жана эле бул эми бул оңолбогон иш, бул оңолбойт, такыр болбойт, бул аялдар бизге баш ийбейт деп. Такыр туура эмес алчы. Эмнеге десеңиз, менин бир жолдош балам бар, кыргыз бала да. Экөөбүз сүйлөшүп кетип баратабыз бир жолу машинада. Бир жолдош балабыздын аялы орус улутунан да, эми орус тарбиялаш өзү бир кыйыныраак го биздин кыргызга караганда. Эми ушул жанагы даргин жолдош балам аялын, орус аялын оңдоп алган да. Эч кандай аркы берки сөз айтпайт, үйүнө келсең тамагы даяр, аркы берки дебейт, айтышпайт, такыр бир отрицание укпайсың да үйүнө барсаң. Биздикинде дайыма демократияда, бул кишинин айткан демократиясы бизге да таандык да, кыргыздарга. А жанагы даргиндерге, болбосо жанагы дуңгандарга такыр ал тиешеси жок ал демократия. Кайсы дуңганын кызын көрдүңүз демократия деген семьясында? Бүт үй бүлөсү жакшы иштеңе демейт. Биздин демократия биздин кыргыздарга келген, анан кийин тем более кайненелер келген да. Мен өзүм эле тууганымды айтайын, жанагы инимди айтып атпаймынбы? Бүт бардыгын, буну койсоңчу деп жүз айттык, кой бул болбойт саган, буну ала албайсың десек, жок. Муну айтпадыбы, минтпедиби, тигинтпедиби деп жанагы 5-6 дүңгүзү менен үйлөндү, 4-5 ай жашады. Булардын максаты бир бала тууп алуу, фиксировать этүү да, бул жашоого. Мына мен законун төрөп алдым деген. Болду, калгандан кийин биздин балдардын тагы бир жаман жерин айта кетейин да, бу жерден таксыр. Такыр ата-эненин алдында бала чага отурбайт да. Бул эркек балдар ата-энени бар укпайт, энеси менен атасынын алдында укпайт. Аялдын алдында отурат да, телевизордун алдында отургандай. Аялын угат да, эмне айтат? Сырын, сыпатын алдырып аялдын алдында. Анан кийин аял чокко чыкпаганда ким чыгат чокко? Мен да чыгат элем андай чоккуга. Биз аялга отчет беребиз, аял бизге такыр отчет берген эмес. Биз беребиз отчетту аялдарга. Аялдар бизге отчет бербейт. Такыр ата-эненин сөзүн укпайбыз биз вообще. Мен кыздар жамандаган жерим жок. Өзүбүз кылып атпайбыз анын бардын. Кыздар причем? Кыздар жакшы эле эл, кыздар жакшы эле, биздин балдарыбыздын энеси. Мен аябай ыраазымын ага. Бирок биз күнөөлүүбүз саган. Өзүбүз күнөөлүүбүз.
Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Байкебиз туура айтат. Мен бул ажырашуунун себептери көп. Айтып кетет элем, биринчиден бул ажырашууга көбүнчө бизде ушул арак себеп болуп атат да. Менин кошуналарым көп. Ушул бир кошунам ичип келип аялын сабап, кыскасы ошол жерден аялына талак берип салыптыр. Ушундай бир окуялар болуп атат бизде. Андан кийин өзүм дагы никелерге көп эле катышып атам. Ошол никеге барган жерде ушул никелене турган эркек дагы ошол жерде күбө боло тургандардын баардыгы мас болуп атат да. Мына ушул жерде биз бул ажырашууга болуп аткан себепти издеп атабыз. Ошол себеп ушул бизде динсиздиктин айы ушул арак болуп атат. Жана башка нерселер себеп болуп атат да. Мен ушуга ушундай дейт элем, урматтуу мусулман туугандар, биз ушул Алла Тааланын өкүмдөрүн, буйруктарын аткарып, пайгамбарыбыз көрсөткөн тартипте. Андан кийин ушул Алла Таала арам кылган нерседен алыс болсок, арактан. Андан кийин дагы бир сөз айтып кетет элем, бизде эркектерден намыс кетип калды, аялдардан уяттуулук кетип калды, үчүнчүсү жаштардан бул ыймандуулук кетип калды. Эркектерибизден ушундай намыс кетти. Ошол биздин бир тууган карындашыбыз ушундай бир кыска кийимди кийип алып көчөлөрдө, маршруткаларда баратат. Биз болсо ошолорду көзүбүз менен карап, көрбөй кала турган жерге чейин аларды узатып коебуз, туугандар. Маршруткаларда ушундай болот. Эгерде олтурсаңыз бир узун бойлуу кыз чыгып, жаныңызда туруп калат, ал ушундай кийинген, ошол жерде ушундай бир жаман акыбалда каласыз да. Ушундай жаман акыбалда каласың, эмне кыларыңды билбей каласың. Же маршрутка тыгын болгон акыбалда ушундай чыгып калсаңыз, анда дагы ошол акыбал, өтө бир оор акыбал. Андан кийин аялдарыбыздардан ушундай бир уяттуулук кетти. Алар өзүлөрүнүн Алла Таала ушундай бир нурдуу кылган денелерини уялбастан ушул коомго, элдерге, эркектерден уялбастан көрсөтүп жүрөт. Жаштардан ыйман кетип калды. Урматтуу жаштар, ушул ата энелерибизди сыйлабайбыз. Жана башка нерселер, ушул Алла Тааланын өкүмдөрүн аткарбайбыз. Мен айтат элем, биринчиден арак себеп болуп атат. Андан кийин эркектер өзүбүздүн намысыбызды кармабай атабыз. Кыздарыбызга, үйдөгү тууган карындаштарга ушу айтпайбыз ушул нерселерди. Андан кийин ыймандуу болушубуз керек жаштар. Биринчи ушу себеп тарбиядан, аксагалдар. Ата эне баланы тарбиялаш керек кичинеседен. Анан бала чаганын алдында ол шал кампер урушуш керек эмес. Onu көздөөлөр, олар ham үйлөнүп алаттар да. Ата менен мындай урушуп атат деп биздин көзүбүздө деп, onu ham олар ham уруша берет. Анан кийин балдарга айтыш керек, "Ой, сен үйлөнсөң, ана ошо кызды каалагын. Мага айт. Сону ата энең курсам, урук тууганың курсам болсо, хаммасы макул болсо, анан алыш керек" дейт. Биринчи тарбиядан ата эне баланы көзгө уруш керек эмес. Анан кийин арак дагы бир чоң себеп бул арак. Анан мына телевизорду. Бу мына бойго жеткен кыздың, бойго жеткен балаң алдыда бу телевизорду көрүп болбойт. Бу кандай энди буну телевизордо тартап бир келип эле алгы бир эки адга жишип кеткендей болуп, bir erkek bir ayal işlardı mындай acaba bir televizorda sal aysanız bolup biz Müslüman memleketmiz ошондойлорду баланын тарбиясы ошонунан болот да. Бул жерде тагы бир маселе болуп атат. Муну көпчүлүгү жаштар отурбайбы, такыр үн чыкпай атат. Бул мен айтканым бардыгында булар макул да. Азырчы лох десем ошого да макул болуп атат. Катындардан коросун ошого да макул. Ата энелериңди укпайсыңдар, барып туруп аялдардын бет маңдайында, кыздардын бет маңдайында отурасың десем, ага да макул болуп атат. Эч кандай реакция жок да. Булардын бардыгы ошондой болот да келечекте. Маселен, муну жанагы бу жердин таксыр айтып кетти, арактын неси деп. Эми казыркы жүрүп аткан кыздарыңыз мененчи, жигиттер, жаштар, тарынбагылар мага бирок чындык бирок ачуу болот да. Эми ушул кыздарыңыз менен мен канча көрөсүң го, мына шардайым бардыгым бу жерде отурганда айткан жокмун, жалпы жөн айтам. Бирге арак ичесиздер, мына пиво ичесиздер. Пиво ичтиңби, арак ичтиңби, чого кафеде отурдуңбу, сырыңды так ушул жерден алдырдым дей бер. Өлгөн күнүң ушул күн. Арак ичкен күнүң, өлгөн күнүң, пиво ичкен күнүң, өлгөн күнүң. Өлгөн күнүң ушул өзүңдү өзүң өлтүргөн. Ар жагын жыргатпайсың, болду. Ал кыз сенин мурдуңа мындай тешип алып туруп жетектеген да, кыяматка чейин жетектейт. Өлдүң ушул күнү. Ошондуктан сырларыңды алдырбай, беш сырларыңды. Бул өздөрүндө болбогон эле сырлар мына кепете мындай болуп аткан экен. Ошо сырды сактап калганга аракет кылсаңдар жигиттер. Демек биздин замандашыбыз айткандай, азыркы жигиттер ушул коддорду алдырган дейт, кошуласыңарбы? Туура, ар бир мамлекетте ушундай эмелер болуп атат. Бирок биз мисалы бир жерге көчүп барсак, ошол мамлекеттин закону боюнча жашайбыз. Азыркы кыз келиндерге айтмакчымын,
бир үй бүлөгө келгенден кийин ошол үй бүлөнүн закону боюнча жашаш керек. Жана пайгамбарыбыздын бир хадисинде айткандай, кайсы бир аял келин болсун, эрини сыйлап, урматтап, ыраазы кылса жана 5 мал намазын окуса, пейиштин каалаган эшигинен кирсин дейт. Жана экинчи бир хадисинде айтат, ошол аял болсун, келин болсун, өзүнө жүктөгөн милдетин так аткарбаса, пейиштин жытын да таппайт дейт. Ошол келиндерге айтмакчымын, ошол үй бүлөгө келгенден кийин ошол үй бүлөнүн закону боюнча жашаш керек. Күйөөсүн айткандай деп, ата-энесин айткандай. Ошол айтарым. Ажырашуулардан, мисалы үчүн светский жак, дин жактардан кээ бар, мисалы жолук салынып жүрөт, намаз окуйт экен, бирок күйөөгө тийиш намал болуп. Анан күйөөгө тийгенден кийин жолундугу мындайына салынып калат экен да. 1-2 айдан кийин жолун мондай салынат экенден биягына чечип тастайт экен. Эмне болду десе үзүр болуп атат. Үзүр 4 айдан бери үзүр болот. Ал эми светский жактагылар болсо 500 миллионго биздин айылдан бирөө 500 миллионго той берди да. Айла жок, мен баягы эмете албайт, канча кылсам да бул күйөөм кетире албайт, себеби ушунчага банкрот болду деп. Айла жок, кетиришти мында. Ана бирок 500 миллионго дейин эмне деген ысырапчы шекил болот да. Ошого биз өз көбүнчө ана жол берип атабыз ошону. Ысырапкерчиликти өзү Алла Таала сүйбөй турган десе, бирок ошол 500 миң миллиондогон нерсеге. Бул кайсыл жерде болду? Бул деген биздин жейиктин айылдан эле болду, жашады, 1 айдан кийин ажырашып кетти. Эми азыр ушул жылы кыздын келиндин боюнда бар экен дагы. Эмесе ар кандай шуртоо эшиктен иттен коркуп атам деп сыртка звонтет экен, кирбейсиң десе туалетке чыккандан коркуп атам деп, анан келин ошондой болот, басса турса эле тигине болот, анан бер жактан кайненен да эмес чыкты. Сен ошончолук эркелеп эмне болуп кеттиң? Ошол ортодон дагы кайнене менен келин ортосун. Ал эми каерде кайнене деген ошол жерде эгерде баягы баласы катынын көзүн карай берсе дагы бул эмне, мен деле катын болуп тийгем деп кайнененин да сөзү чыгат да. Эмне ошончолук эркелеп манас туй тургандай болуп калдыбы деп. Ошондой нерселер сөздөр көп чыгылат да, кагылышуулар болот. Анан эмне десе эле буга окшогон эле келиндер жүрөт, чычка кулагы жок жерде окаттан бар жоктон жок немен от менен кирип гүл менен чыгып окат кылып атат. Бул эмне эле? Жоктун бар, семьянын баарында бүт бар. Үйдө условиясы бар, туалет ванна ичинде, чай ысык суусу бардыгы бар. Эми ошол жерге күйөө болуп эле келин чай кылып жашаганга ошого кудурети жетпей атат. Апаларга көрөлү. Бул жерде бардыгы эле энелерди күнөөлөй бериштин кереги жок. Анан эркектер өздөрү деле ойлоп сүйлөсө болмок. Азыркы жаштарды өздөрү ойлоп турмуш куруп, өздөрү ала ата эне бинабат эмес да, булардын турмуш куруп, өздөрү табышып, өздөрү неме кылган, өздөрү ойлоп неме кылса болмок. Сиздин үй бүлөдө ким башкарат? Күйөөм. Жакшы элеби? Жакшы, Кудайга шүгүр. Эми эркек лох болсо анда аял башкарыш керек да. Эми жаңысы эле аялды күнөөлөй бериш керек да. Моякта мен азыр байкелерди угуп атып, аялдар үчүн аябай эметип атам да. Мен да энемин, 2 баланын энеси. Менде да ошондой болгон. Бирок ал деген аялды сыйлаш керек деп илгертен айтылган. Аялды сыйласа, аял эркекти сыйлайт. Ошондо хан аял эркек болот да, аял аны башкарып турган киши болуш керек. Если эркек лох болсо, аял хан болуш керек. Ошону башкарып туруп, ошондо оокатта жүрөт, и балдарды бага турган үй бүлөсүнүн өзүнүн даражасы көтөрүлөт. Бул жаңгыс эле аялды күнөөлөй бериш керек да, күнөөлөй бериш керек. Эркектер да күнөөлүү. Бир кишиден эме чыкпайт, 2 киши күнөөлүү болот. Анан илгерки эмелерде аталарды, апалар деген төргөбөт бай деп эметип турчу. Азыр аялдарды сыйлап. Андай жок да азыр. Илгеркилерде ошондой болгон. Ошон үчүн ажырашуу жок болчу. Сый урмат болчу. Ата энени сыйлачы, эне атаны сыйлачы. Азыр ошол жок. Ушу илгеркидей болуш үчүн эмне кылыш керек эже? Илгеркидей болуш үчүн бири-бирин сыйлаш керек болуш керек дейм да. Эми сыйлаганда аялды эми айтып аткой, жанагы кыска юбка кийет, эме кийет. Ал эми значит өзүнүн күйөөсү ошого эме берген. Сен ушундай кийине бер депчи. Воля берген. А если экөө бири-бири менен акылдашса, аял мындай кийинчи десе, может ал дагы ошого кирмек. Кошула албайм. Мен канча жылдан бери имам болуп иштеп жүрөбүз. Канча жерде нике кыйып атабыз. Бир жолу бир байкенин никесин кыйып, 2-3 күндөн кийин сурадым да, байке кандай жашоолор десе, молдеке болбой калды. Эмне болду десе, келинчегим атам үйгө барам деп, барып башка бирөөгө турмушка чыгып кетиптир да. Анан 3 түрлүү адам кыямат күнү Алла Тааланын алдында кантип жооп берет? Мен ага аябай түнү күнү ойлонуп коркуп атам. Себеби биринчи, ошо кыздар бирөөнүн никесинде туруп, башка бирөөгө никеге кетип атат да. А экинчиси, биздин жаштарыбыз ошонун бирөөнүн никесинен талагыңды алдыңбы деп сурабастан туруп, өзүнүн никесин алып атат. Үчүнчүсү, биздин молдекелер ошону сурабастан туруп нике кыйып атабыз да. Ошо 3 түрлүү адам боюнча мен аябай түнү күнү ойлонуп атам да.
Ошон үчүн биз нике кыйганда молдокелер ошо талагыңды алдыңбы деп биз ошонун талагын сурап туруп анан нике кыйсак. Анан жаштарыбыз бирөөдүн кызын алып атканда сен бирөөгө турмушка чыктыңбы, бирөөнүн никесиңдесиңби деп ошо никесини сурап туруп талагыңды алдыңбы деп анан кийин өзүнүн никебизге алсак да. Бул кайсыл жерде болгон окуя? Бул биз Кенеш айылында бир болгон, Албай экебиз кайтыш болгон. Мына бир 4-5 жыл болуп кетти. Башка бирөөнүн турмушунун никесинде жүрөт ал аял. Ушундай окуялар көп болуп атат да. Биздин айылда мына мен 10-15 жылдан бери иштеп атсам, анын ичинде мына 7-8 кыздар Кенештик балдарга никеге түшүп, башка бирөөгө тоюн өткөргөндөн кийин башка бирөөгө турмушка чыгып кетип атат да. Буган жанагы шым кийгенге, жана киндигин көргөзүп жүргөнгө мына эркектердин өздөрү күнөөлүү, эркектердин өздөрү уруксат берип атат. Ушуну жүрүп атат деп. Эжеке, мен сиздин ал сөзүңүзгө мындай макулмун бир жагынанчы. Экинчи жагынан ал учурда ата эне каяка карап турат? Ата энеси каякта анын? Эгерде барып чекесинен чертсең, ата энеси кийликшет. Шымың чеш десең, анан кийин биз айтышыбыз керек болгон. Шымың чеш юбка кий, узун көйнөк кий десең, биз айтышыбыз керек бе? Эгерде тарбиялайын десең, ар жактан барып кайнене келет да, бу жерден голубой каска деп коет го, жана миротворческий сил. Кайнана менен кайната келет да, ини карындаш эжекелерим менен кечип алып, анан кийин бар жагы сени талкылайт. Сен эле күнөөлүү болуп кала бересиң да бу жерде. Ошондуктан сиздер да айтыңыздар кыздарыңызга, кийбе, шерменде болосуң. Киндигиңди карачы, мындай болуп көрүнүп турат. Ой, шымыңды карачы, кара шым кийип алып, кызыл жиппен тигип алган аласың. Айрылып кеткен да. Эми кайтып болсуң ушул эми. Айнанайын колтугуң мындып жуунбаган, автобуста кетип барсаң сасыйттым эле, жанында тура албайсың. Аган эмне эркек күнөөлүү эми. Бирдеңе деп айтсаң, анын ата энеси бар, жана голубой каска деп атат, миротворческий сил. Атасы келет, энеси келет, эжеси келет, жездеси келет, анан ушу менен чыр-чатак башталат да. Баланска бердиңби кызды? Мына тарбиялап ал. Бүттү деп кыздын өзүн айтып жөнөтүш керек ата эне. Мына тиге бардым, ошонун жообундасың, болду деп баш аяк үзүп кет деш керек да. Ошондон кийин, пожалуйста, эркектин балансында болгондон кийин кайсы эркек жакшы көрсүн ушул жамбаштарын томпайтып алып бир эркектин алдында жүргөн. Кайсы мен жакшы көрбөйм аны. Мен жаман көрөм анда бул мандагы жүргөн. Мен кантип кийгизейин өзүм аялыма, болбосо кызыма жамбашын томпайтып алып көчөдө кетип бараткан автобуста сасып турган мен кантип жакшы көрөйүн. Жакшы көргөн жерим жок. Мен айтам да, азыр могул жерде жакшы сөздөр айтылды, абдан бир омоктуу ойлор айтылды да. Бизде деген ыйман жок, анан өзүбүздүн динибизди билбейбиз, када салтыбызды билбейбиз дейт. Ошонун түбүнө эмне жетип атат? Ошонун түбүнө биздин аң сезимибиздин ойгонбогону жатат да. Биз деген баарыбыз аракка берилип, батыштын жаман саясатына берилип, жанакы агалар айткандай телевизордун жаман саясатына берилип атып, өзүбүздүн этегибизди ойлобой, бала чакабызды, үй бүлөбүздү, келечек муундардын тарбиясына, адеп аклагына ошол көңүл бурбастан ыгат. Ошондон ушундай бир окуялар келип чыгып атат да. Биз деген үй бүлө курганга деген эң биринчи бала чаканы ата эне тарбиялабай атат, ошону даярдабай атат да. Кыздын милдети эмне, күйөөнүн милдети эмне, ошол болочок күйөө баланын милдети эмне, үй бүлөдө кандай кылып караш керек, кантип багыш керек. Жана эме балдар лох болуп атат деп атпайсызбы? Алар ошол өздөрүнүн милдетин билбей атат да. Аялды кантип багыш керек, аялга кандай мамиле кылыш керек, аялдын астында өзүнүн кандай адеп аклагын көрсөтүш керек. Ал эми аял деген күйөөсүндө кандай милдеттер бар, ошо милдеттерин билбегендиктен болуп атат да. Ата эне үйрөтпөй атат. Ата энелер эч ким үйрөтпөй атат. Буга деген коом мындай бир кайдыгер карап атат да ушул нерсегечи. Урматтуу катышуучулар, биздин коомдо айыл элетте ушундай пикирлер бар. Ата энелер баягы өздөрү сүйлөшүп, мажбур түрүндө үйлөп коюшат, ошондуктан ажырашуулар көп болуп атат дейт. Демек биздин жаштарыбыз сүйүшүп, күйүшпөй үйлөнүп атат деген суроо келип чыгып атат да. Буга сиздердин көз карашыңыздар кандай? Өзүм окуям айтып кетейин. Мен үйлөнгөндө ушул ата энем менен сүйлөшүп алып берди. Мен чынын айтсам дин жагынан кичине илим алып жүрдүм, бирок атам энем сүйлөшкөн кыз деле алдым. Бирок Кудайга шүгүр азыр жашап атам. Жакшы эле, жакшы эле. Жакшы, Аллага шүгүр. Балам бар, бир балам бар. Жашоо жакшы, Аллага шүгүр. Сүйүү уланат бекен? Сүйүү уланат экен, аябай жакшы уланат экен андан кийин. Эми ага чейин негизи сүйүү деген бул үйлөнгөндөн кийин болот да. Ага чейинки сүйүүлөр балким ал туура эмес го, менин көз карашымда алар болбойт. Негизден өзүбүздүн кыргыздын ата салтыбызды унутуп баратканыбыздан болуп жатат. Ажырап кетиштердин көбүнчө себеби мен ушунан деп билем. Мисалы үчүн жаштар азыр ата энеден вообще сурабайт да. Рас айтат, мында абам айтып өтүп кетти, ала качпайт. Ой, азыр эле көрсө өңүгө карап эле ала качат. Эртеси анын секрети анан ачылып калып эле бири-бири менен тил табышпай ажырашып кетет. Илгери мындай болгон эмес го. Бир ата энелер куда түшүп, бири-бирин сыйлашып, бири-бирин урматташып, таанышып, билишип туруп, анан эки жак келишип, той кылып үйлөнгөн үй бүлөлөр ушул убакка чейин мен мисалы үчүн көп
уга элекмин мындайган үй бүлөлөрүн ажырап. А мен деле өзүм балдарымды эмес, Кудайга шүгүр 6 келиним бар, 6 келиним азыр баарысы жакшы, эч кандай мында биздин ортобузда. Кандай болуп үйлөнүштү эле, кандай болуп алып бердиңиз? Мен şu келиндерим баарысын өзүм кемпирим менен мисалы үчүн ошо кудам менен келишип туруп, мына акыркы кечеги жакында да өткөн жылы bir balamды үйлөдүм, Кудайга шүгүр азыр мына балалуу болуп отурат. Мен кудалашып эле түшүп барып, эшиктин алдыга барып, ошонун кызын колун сурап барып үйлөндүрдүм, Кудайга шүгүр. Эч кандай проблема жок. Келинди өзүңүз тандадыңыз? Келинди өзүм тандадым, ата-энесин билемин. Bu жерде ата эч убакта ата эне баласына жамандыкты каалабайт. Бул биздин мисалы үчүн баланы 15 кызыл эттен 20-25 жашка чейин тарбиялагандан кийин Алладан ошо ар бир ата эненин бир тилеги бар. Кудай, мен балам өнүп өссө, шунун небересин көрсөм, шунун балдарын көтөрсөм деген үмүт менен. Анан барып эле бул бир жиндиге же бир бакшыга туш кылбайт да. Ата энени да кичине сыйлашып, ата энени да Сүйүү кандай болуп атат? Жакшы эле уланып атат? Сүйүү жакшы, нормальный азыр мана жап-жакшы жашап атышаттыр, Кудайга миң марта шүгүр мана. Анан дагы бир жери бар, анан бизде дагы көбүнчө кайненелерге көп претензия коёттур. Жок, кайненелердин баарысын эле бул жерде кайненелердин жаманы жок. А бул жерде кыздын же болбосо баланын да өзү да айыбы болот. А менин 6 келиним болгон болсо, биз мага 6 кыз келди, 5 кыз чыгардым, 6 кыз алдым мен. Мен баягы кыздардан онун айырмасы жок мага. Мен кызым кетти, кайра кызым келди. Манандай сезиш керек. Мен мисалы үчүн ошо түгөлөрдө көп ошо ортодо үйлөнүшкө себеп болом да, бир жерде кыз менен бала жактырды да. Кыз менен бала жактырды да, атасы мынтет, бизде деген мында 120 000 керек дейт. А бизде деген каерде жазылган? Хадисте же аятта жазылган? Бизде деген биз деген мусулманбыз да. Жок, менин тууган уруктарым бар. А тууган уруктарыңызды карап бул кыз менен бала жактырып эртең жакпаган бирөөгө берип ийесиңиз. Жок, мен да уят болом да дейт. А сен эртең Аллахтын астында уят болорун билбей калдың десе. Жок, бизде ушул ставка дейт да. Той чүрүшүң керек. Тойду эмне бир 10-15-20 000 чүрүп койсо болбойт. Бир кой союп, бир тасмал коюп, элден бат алып койсо болбойт. Жок, 25-120 000 керек. Ошол себептен кээ бир жерде ошол ата-эненин ставкасы да жетпей калып атат да. Кээ бирөө жүрөт, мисалы 60 000 алат элем деп, 60 000 табыш керекте үйлөнө албай Россияга жүрөт дагы. А бу жерден 1,5 миңге саунага кирип коюп атат. 1,5 миң сомго харамды кылыш жеңил болуп атат, халалды кылыш кыйын болуп атат. Ага условия кудагыйлардын ортосунан да келип атат. Бияка каршы пикир айтып коюн дедим да. Ти кыздын ата энеси сураган акысы бар да, ошончо жыл тарбиялап өстүрүп кийинтирип, анан сута акысы деген бар, ошого сураган акысы бар да. Баш алып атпайбы тигилер? Биздин мазхаб боюнча өзүнүн ставкасы бар да. Мисалы үчүн пайгамбар хадис бар дейт. Эң аз махыр дейт, бир чыны сууга дагы пайгамбар майма калган да. Анын махыры тийинче карасаң эшиктин алдында бир тоого жок да, бирок 120 000 сурап атат. Эртең 120 000 өткөзүп андан ары окат эмне алыш керек? Кичине ошо ылайыктыраак келип карап бериш керек эле да. Мына мейли болуптур, шартың ушул болуп атыптыр. Бир жакта мусулманбыз деп. Жок, 120 000 алып кел, анан кийин ар жакта жашооңду дагы улантасыңбы, той алып бересиңби, үй алып бересиңби, бала чакасына дагы бала мал таап бересиң, ал өзүңдүн ишиң менен ставкамды алып калдым. Анан ошондой себептен алып калды, анан тиги айла жок жабышат келине. А келин баары бир айла жок, болгонун берди, анан ажырашат элем деп да чыгат да. Баары бир арга жок, мен аркаман көзүмөн да карайт деп. Ошондойлар да болуп атат да. Айтып атышаттар азыр. Мен, например, ата энем эле алып, таап, үйлөнгөнмүн. Кудайга шүгүр 3 балам бар, жакшы эле жашап атабыз да. Ата эненин да сөзүн уккан жакшы эле болот го дейм. Адамзатты кантип алып качаттар, мен ушуга айранмын да. Şu ajrашып кетиштин негизги себептери шунал. Негизги себеби анын акчасы күйбөсө. Ал эмне? Бүгүн алды, эртең кой берип жүрөт. Толуп жатат экен кыз. Көчөдөн кармап эле малды да бирөөнүн тоогунда урдаганда коркосуң. Азыркы жаштар илтимос силерде şu суранам, şu ала качкан нерсени койгула. Жагабы? Ата-энеңе айт, палан кыз мага жагат. Шуну барып эшигин алдыга босокос жатып алып, шонун кызматын кылып да болсо ошол кызды алып берели. Бирок ала качкан нерсени койгулачы. Бирөөдүн бир канча мына 20 жыл тарбиялаган, шону сактап бүгүн гүлдөө бир жерге кондурайын деген нерсең колуңдан алып кетип оозуң курга отуруп калат да. Анан турмуш болбойт да. Турмуш болбойт. Бирок мындай болуп атпайбы? Азыр мына сиздердин кыздар го тарбияланган да. Бар деген жаңарга барат. Азыр бирок биздин коомдо кыздар бар,
100 күйөө келип түшсө да барбайт. Же окуган окуу жок, же кылган иши жок. Күйөөгө чыксаң чыкпайт. Ошо көчүктөрүң кыймылдатып, ары бери жүр да. Ар кимдин көзүн кызыктырып. Анан ошо бала бечара кызыгып алып атат да, мен алып алсам ушу жакшы болот эле деп. Анан келсе эле жок. Ой, кел күйөөгө чыгачы мага десе жок. Ой, келчи деп экинчиси келсе жок. Анан бирөө келип ала качып кетет да. Анан кийин чынында кээ бирлери бактылуу болуп кетет да. Мисалы сиздердего чык десеңер кызыңар чыгат. Тилиңерди алат. А биздин коомдо ошондой болбой калды. Биздин коомдо эч кимдин тилин албайт. Ата энесинин тилин да албайт, эч кимдин тилин албайт, үй күйөөгө да чыкпайт. 25ке чыгып калса деле күйөөгө чыкпайт. 30ка чыгып калса деле күйөөгө чыкпайт. Мына ошондой болуп атпайбы бизде проблема. Бул жерден жигит айтып атпайбы, жанагындай 120 миң талап коюп атып. Чынында Куранда айтат да, аялдарга кыйынтар алтын бергиле. Кыйынтар деген үймө көп бергиле дейт. Мен мындай да, мен макул болгон себебим мындай болот да, мен иним бар да, анан калың бербейм дейт да. Анан эмнеге бербейсиң десе, жанагы хадисте дейт да, пайгамбарыбыз айткан, эң жакшы нике бул арзан болгон нике. Анан мен сен эмнеге бул хадисти алдың, а эмнеге Курандын аятын алган жоксуң? Курандын аятын айтып турбайбы? Кыйынтар алтын бер деп. Көп алтын бергиле деп. Айтып атпайбы Куран? А эмне үчүн аракет кылбайсың? Мисалы, колунда бар да, мен айттым, ал сен үчүн эмес ол хадис. Ол хадис колунда барлар үчүн. Колунда барбы? Бер. Сенде колунда бар, эмне үчүн бербейсиң? Азыр көпчүлүк эле туугандар кафеде өткөрүүнү, тойду кафеде өткөрүүнү мода кылып алышпадыбы? Кээ бирлер айтып калышат, 400 миң сом кетип той өттү, же болбосо 500 миң кетти деп мактанып калышат да. Ал той өткөргөндөр өткөрүп коет, бирок кээ бир жигиттер үйлөнө албай 400 миң, 500 миң акча табам деп Россияда үйлөнө албай жүргөндөрүн угабыз да. Анан бир жеңил желпи эле үйлөнүп алышты биз кеңеш берсек, жок, мен качан гана ошончо акча табам, андан кийин үйлөнөм дейт. 500 миң акчаны канча жылда табасың десек, билбейм дейт. Азыр канча акчаң бар десем, азыраак эле сумманы айтат. Ушинтип үйлөнүү кечигип биздин кыздарыбыз дагы турмушка чыга албай атышат, эркектерибиз дагы үйлөнө албай атышат. Бул улуттун зыяны, бул катастрофа деп түшүнүш керек да мындай нерсени. Шарият боюнча ысырап кылбаш керек да. Алыңа жараша кылыш керек. Чында эле жанагындай өзүңдүн алыңда эч нерсе жок, колуңдан келип мына чоң астрономический сумма сураганда туура эмес. Бирок колдо бар кишиден сураш керек да. Колдо бар болсо бериш керек. Аялга аябаш керек. Буш аялды бүлө көрөм деп, мисалы Манастан сураганда тажиктер айтат да, бул Кыргызстан сурай бер, булар качып кетет дейт. Анан кийин айтөрлө дейт, Манастын атасы Жакып. Айтөрлө канча сурасаңар. Анан кийин мынча төө, мынча уй, мынча бука, мынча нерсе бересиңер, анан мынча алтын бересиңер дейт. Анан болуптур дейт да. Анан 3 эсе көп жыйнап кел дейт да. Ошо анткени аяган жок да. Ошо аябай бисет дейт, аял үчүн аябай бисет дейт. Ошо шариятта ушундай аябай кыла дейт да. Жакшы бергиле дейт. Анан чынында мына мен ошо айтарым, ошо жакшылап тарбияладык да кыздарыбызды, балдарыбызды. Бул жерден бир эле кыздардан эмес, балдардан кетип атат. Айтып атат жана лох болуп алат деп. Анан лох болсоңар, анан конечно силерде кире дейт. Кыздарыбызды да жакшы тарбиялайлы, ошо барган жеринде мына бүлө болуп кетейин, ата энемди уят болбосун, ушу кайненем, кайнатам ата энемди каргабасын, атаң менен жерге кир, энең менен жерге кир, ушу тарбия берген ушул деп каргабасын деп, ушу кыздарыбыз да жоопкердүү болсун да барган жеринде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин ушул Чүй областына караштуу Ысык Ата районунун Кызыл Суу айылынын тургундары менен биз сиздерге ушул үй бүлө жөнүндөгү азын олак сөз кылдык. Чечимди сиздер чыгарасыздар. Пайгамбарыбыз айткандай, ар бир амал ниетке жараша болот дейт. Ошондуктан ниетибизди жаңылап, жакшы жаштарыбызга тарбия берели, аталарыбыздын насихат кеңештерин угалы. Бүгүн биздин конокто Ысык Ата районунун баш имам хатиби Ислам Мамаев атабыз конокто болду. Жана коомдук ишмер Илмүрөк адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбайжы Чотонов конокто болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, үй бүлөңүздөр бекем болсун,
үй бүлөңүздөрдө ийгилик болсун. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Жаштарыбызды жакшы тарбиялайлы. Кийинки эфирден жолугушканга чейин сиздер менен коштошом. Салам алейкум.